Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шашеев, экономист жана саясаттануучу. Ушу Иран менен АКШ жана Израиль коалициясынын менен ортосундагы тынчтык келишими жокко чыкты. Мындайын айтканда, азыр эч ким катуу согуштарды жүргүзбөй эле, бирок сүйлөшүүлөр эч кандай жыйынтыкка жеткен жок. Исламабадда жолугушту, сүйлөшүштү, бирок эки тарап тең ушуна бири-бирине аябай катаал мындай талаптарды коюп атышты. Ошол эле Иран биз ядролук программаны сактайбыз дейт. Ошол эле АКШ жок бул деген бизге мындай биз кабыл албайбыз дейт. Ушундай нерсени ядердик программаны токтотушуңар керек. Жана дагы ошол Ормуз булуңун биз колго алабыз дейт ирандыктар. АКШлар жок, биз аны силерге колго бердирбейбиз, Ормуз булуңун ачышыңар керек дейт да. Ошентип дүйнөлүк бүт серепчилер, саясаттануучулар, экономисттер айта баштады. Биринчи ушул сүйлөшүүлөр Исламабадда башталганда нефтке баа түшө баштады. $93 чейин түштү, $91 чейин түшүп кетти баррель үчүн. Анан эле ошол кайра сүйлөшүүлөр мындай жыйынтыксыз бүттү дегенден кийин баа кайра өсө баштады, $111-120 кайра долларга чыга баштады баррель үчүн. Дүйнөлүк биржалар ушинтип олку ойноп жатышат. Анан кээ бир байкоочулар айтып атат, ошо бизнес жасап аткан жокпу дейт АКШлар. Анткени АКШ мөңкү күнү сланец нефтин аябай көп көлөмдө чыгарат. Сланец нефти кескин көп чыгат. Ошондуктан алар өзүлөрү экспортер сатышат. Анан албетте ошону саткандын эртеси менен булар кызыктар да, эгерде нефтке баа өссө, булардын кайра чырагына май тамат да. Ошон үчүн балким ушул согуш деле анын кесепети болушу керек. Мисалы үчүн Трамп бийлигине келгенде drill baby drill дегенде мындайына которгондо нефть чыгаруучулар жерди тешкиле балдар, тешкиле дегенде болду да, ошол баягы нефти көбүрөөк чыгаргыла дегендей. Анан албетте бул согуштун баары ушул контекстте аябай жакшы ой менен пландаштырылган бизнес проектке окшоп жатат. Үн үчүн кечирип койгула, кичине суктап калдым. Анан албетте бул нерсе, бул бир да тарап чын эле согушту токтотууга кызыктар эмес деген ойду туудурат. Азыр болсо ошо Ормуз булуңун блоктоду албетте Кытай өз тарабынан. Дал ошондой эле, мисалы үчүн Ормуз булуңун АКШ башка тараптан блоктоду. Эми аябай таар жагынан Иран блоктоп жатат. Ошо жазы жагынан АКШ блоктоп жатат. Жана АКШ айтат, Иранга ким $2 миллион төлөсөңөр дейт, иена мененби, юань мененби, же болбосо криптовалюта биткоин мененби дейт. Ошону биз өткөзбөйбүз. Ошонун кемелерин биз токтотобуз жана штрафка дуушар кылабыз, же болбосо такыр нефтин алып алабыз дейт да. Анан ушул себептер менен албетте баягы жокко чыгарып атат да, ошол Ормуз булуңун колдонуу үчүн. Бул көбүнчө иш аракеттин баары Кытайга каршы болуп атат. Кытайга каршы болгондуктан дал ошол Кытайга мисалы үчүн согуштун астында Иран 170 миллион баррель нефть чыгарган, дагы Кытайдын тарабына жеткирген жана акырындап сатып атат эми кичекти. Бул нерсе бир 80-90 күнгө чейин жетет дейт. Бирок Ирандын ичиндеги нефть чыгаруучу жайлар толуп кетти дейт. Бүгүнкү күнү ошо Трамп атайын кылып атат окшойт. Нефть толуп атат Иранда, нефть сакталуучу жайлардан. Анан ашып ташып атат. Жаңы сактоочу жайлар жок. Нефтти кайра ошо топтош үчүн нефть качкаларды токтотуш керек Иран. Эгерде нефть качкаларды токтотсо, кийин нефть чыкпай калат. Ошон үчүн ушул нефть качкаларды токтотуу Иран үчүн бул анан кийин чоң кайра чыгымдарга алып келет. Ошол кайра нефть качкаларды, насосторду иштеткенге. Балким ошол насосторду ушинтип согушсуз бузайын деп Трамп аракет кылып аткандырбы. Бирок эгерде чын эле ошол насостор бузулса жана иштебей калса, мунун аркасы менен кесепети дагы начар болот. Иран экономикасы толук токтой баштайт. Дагы ушундай 60-70 күндөй Иран ошол нефть сактоочу жайларга топтой алат. Андан кийин нефть чыгаруучу система жок болот да, толугу менен бузулат. Ушундай бир начар нерсе болуп жатат. Бир четтен дагы ошол АКШ нефть чыгаруучу жөндөмдү, Ирандын акчасын кысайын деп аткан окшойт. Экинчи четтен дагы серепчилер айтып атат, өткөндө согуштан кийин АКШнын бүт ошол өндүрүш жайлары аябай катуу иштеп жатат, курал өндүрүп. Ошого чейин келип атылган ракеталар, ок-дарылар толугу түгөнгөн дейт. Түгөнгөн несебинен анан албетте булар кайра өндүрүшкө мындай муктаж дейт. Жана өзүнүн авиа жүктөөчү жана ракета аттуучу кемелерин базалардан гана жүктөй алат экен, кайра калына келтире алат экен. Ок-дарыларын ансыз калына келбейт экен ок-дарылар. Албетте баягы базалардан гана атайын аппараттар менен
ошо зарядка мындай айтканда кайра ок дарыны толуктоо жүрөт экен да. Ансыз такыр мындай жасай албайт экен. Ошондуктан АКШлар бүт ок дарыларын түгөткөндүн эсебинен алар ушундай тыныгуу жарыялашкан, ультиматум менен коркутуп үркүтүшкөн. Бул деген таза Кытайдын байыркы заманда жазган Сун Цзы деген генерал жазган ошол китеби боюнча эле кетип баратат. Жоңду үркүт ал да, эгерде сенде жок болсо бар де, бар болсо жок де деп ушундай жазылган да аныкы. Дал ушундай нерсени кылып атат. АКШнын президенти бирдемке аябай катуу айтканда, демек ок дарысы түгөндү, анан жөн эле коркутуп үркүтүп атат. Эгерде бирдемке жумшак айта баштаса, демек тескерисинче коптонуш керек. Ок дарылар толукталды, бирдемкени бир баленди деп атат, ошондой окшойт. Иранга Кытай жардам берүүгө аракет кылууда жана Кытайдын кемелерин өткөргөнгө талап салууда ошо АКШга. Бирок Кытайдын да экономикасы бузулуп жатат бүгүнкү күнү. Кытай Тайваньды курчап алды эле, ошол кичине үйлөтүүлөр жасап, бирок оппозициясы менен жолугуп кайра сүйлөшүп атышат. Кайра жумшартуу, сооданы күчөтүү, туризмди улантуу, визалык маселелерди чечүү боюнча Тайвань менен ошо Кытай сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат. Бирок ошо менен бирге баары бир аскердик кемелер топтолуп жатат Тайвань тегерегинде. Анан ар кайсы убакта сокку боло алат. Тайвань да өзүнүн аскердик үйрөтүүлөрүн жүргүзүп атат. Анан Кытайдын экономикасы жаман түшкөнсүйт. Акыркы күндөр ошол 20-30% экспорт АКШга түшүп кетти, азайды. Экономика өскөн жок. Профицит 200 миллиард доллар болуш керек болчу. Азыр бүгүнкү күнү профицит бир эле 50 миллиард доллар болду Кытайдыкы. Бул нерсе албетте дал ушул Трамп өзүнүн Кытайга каршы иш аракетин жасап атканын көрсөтүп жатат. Жана ушул Ормуз булуңун блоктогону таза Кытайга өнүгүшүнө ушундай балта чабуу уланып жатканын көрсөтүп жатат. Албетте бир серепчилер айтып атса, Америка стратегиялык жактан утулду, техникалык жактан утту деп. Көптөр айтып атышат, Орусиянын каналдары айтып атышат, Иран жеңди дейт. Иран цивилизациясы бир нече миң жыл бар дейт, 5000 жыл турат дейт, 5000-3000 жыл. Анан бул жолу да ошол 3000 жылда жок болуп кетпесе, азыр деле жок болуп кетмек беле, мынакей жеңип атат дейт. Ушул согуштан кийин Иран бир гана ядролук курал менен эмес, Ормуз булуңуна да ээлик кылып калат деп айтып атышат. Анткени Ормуз булуңду эми толугу менен Иран ээлейт. Анан ошол ай сайын Иранга 100 миллион доллардан түшүп турат дейт Ормуз булуң аркылуу. Бирок бир четинен башка серепчилер айтып атышат, биз деген ошо эгерде флайт радарды карасаңар дейт, жана ошол флайт радардын аналогы кемелерди караган атайын программаларды карасаңар дейт, сайттарды. АКШнын учактары тынбай бирдемке ташып атат дейт. Ошо жакынкы чыгышка базаларына тынбай учактар учуп барып бирдемке жүктөп түшүрүп, кайра АКШга учуп ушундай аябай интенсивдүү болуп атат дейт. АКШнын атайын камсыздоочу кемелери да келип атат дейт ошол жакынкы чыгышка. Булар деген тымызын баары бир кандайдыр бир кошумча күчтүү сокку даярдап жатышат окшойт. Трамп айта баштады, ошо сүйлөшүүлөрдөн Иран макул болбой койду, акмактык кылды. Эми биз деген Иранда негизи ошол сүйлөшүүлөргө биз кызыктар эмеспиз дейт. Иранга эч качан ядролук курал болбойт дейт. Ормуз булуңу эч качан бекилбейт деп атат Трамп. Эми Трамптын сөзүн да угуш өтө татаал, анткени мунун ишине караш керек. Сөзүн уксаң маң болуп кетесиң да. Ошон үчүн Трамптын сөзүн угуш бул туура эмес иш. Анткени иши менен сөзү дайыма эки башка, ошон үчүн ишине караш керек. Мен дагы ошол флайт радарды карап чыктым. Чын эле транспондерлер менен күйгүзүлгөн эле АКШнын расмий ушул өкмөттүк аскердик учактары учуп атат чын эле. Негизи кемелер боюнча маалымат жок. Кемелер сайтына карасак аяктан кыймылды байкалбай жатат. Мен окуган билбейм же жокпу. Демек, баары бир ошо эмки сокку даярданып жатат окшойт. Жана Ирандагы ошо КСИР бийлигин толугу менен АКШ ошо кыйраталы деп аткан пландары чети көрүнүп калды. Бирок азырынча ошол аябай чоң чыңалуунун ичинде болуп жаткан тынчтык, тыныгуу, уланууда. Карабат өлү туугандар эмне болор экен? Ошол менен бирге биздин мамлекетке кандай кесепет же пайда? Дүйнөлүк банк жана Азиялык өнүктүрүү банк отчетторун чыгарды. Азиялык өнүктүрүү банктын маалыматы боюнча биздин Кыргызстан дүйнөдөгү эң тез өсүп жаткан экономика деп айтылып жатат. Анын сырткары дагы ошол Азияда дагы эң тез өсүп жаткан экономика катары таанылдык. Дагы эле албетте экономикада көп нерсени жасаш керек, өндүрүш жасаш керек. Дагы эле акча жетишсиз, дагы эле маяналар аз. Бирок ошентсе да динамика эң жогору.
инфляция артыбыздан чаап келатса дагы кымбатчылык менен баары бир эмки жылда дагы 8ден кем эмес 9%га чейин биздин мамлекетибиздин экономикасы өсөт деп айтылууда Азиялык өнүктүрүү банкы. Ошондуктан дагы ушул банктар, эл аралык уюмдар ушундай кредиттик финансылык биздин мамлекетке акырындап кредиттерди сунуштап атат, акчаларды сунуштап атат. Жаңы долбоорлор болгону жатат өлкөбүздө. Өзүбүз өлкөбүздөгү ички ресурстар аябай топтолду алтындын баасы өсөөрү менен. Анан реэкспорт аркылуу жана башка курулуш мамлекеттик проекттер аркылуу дагы өсүп атабыз. Анан Кытай дагы бизди кыйнап кыстап атат, айтып атат. Мисалы үчүн силер деген жолду тезирээк салгыла, бүт коммуникациялык тезирээк салдыргыла, логистикалык борборлорду салгыла деп атат. Ансыз такыр иш болбойт дейт. Кытайга керек болуп атат биздин аркылуу товарларды өткөрүү. Андан ары Өзбекстан, Казакстан аркылуу жана башка ошо өлкөлөр аркылуу акырындап евро биримдикке Орусияга ошо кете турчу товарлардын көлөмү көп, биз аркылуу бир аз арзаныраак Казакстан менен Орусияга караганда. Демек ошол дүйнөлүк согуш биздин өлкөгө өнүктүрүү жолун берип атат. Бир жерде эгерде экономика начарласа, бир жерде жакшырып атат да. Бирок кымбатчылык албетте ордунда. Бирок ошону менен мен бир нерсени айтып кетерим. Ошол биздин экономикабыздын өнүгүшү абдан туура кадамдарды кабыл алып турбуз. Биздин мамлекет, биздин бийликтер бул аябай туура болгон кадамдар дагы бир нече жыл биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө ушундай жакшы шарт түзөт экен да. Ошону дагы Азия өнүктүрүү банкы айтып атат, Дүйнөлүк банк айтып атат. Дүйнөлүк банктын отчетторун жасаганга да мен өзүм катышкам. Ошол жерден дагы маалыматтарды анализдесем ошондой эле чындык. Ошон үчүн албетте өкүнүчтүү бул согуштун аркасы менен болуп аткандыгы. Бирок кантсе да эгерде тынчтык болсо, анан иштесең тиштейсиң да. Тынчтык болбосо жем болосуң ушундай. Жана экономиканы бекемдетпесең, армияны бекемдетпесең жем болот экенсиң. Бирок жакшы согуштан көрө жаман тынчтык деле оң экен да. Ошондой ой пикирге келип жатам. Ошондуктан иштейли туугандар, аракет кылалы, эмгектенели. Ошо менен азырынча бүттү. Ошол Иран менен Израиль жана АКШнын ортосундагы абал. Ливанда согуш уланып атат, албетте Суданда аябай жаман согуш уланып атат. Бирок ошо менен негизи жалпысынан алганда жалпы жаңылыктар ушул да, согуш тынчтык жаңылыктары. Сиздер менен Искендер Шаршеев, экономист жана саясаттануучу. Кичинекей кулактандыруу. Ошо биз деген бизнес пландарды жазабыз, техникалык, экономикалык негиздемелерди жазабыз. Дүйнөлүк деңгээлге да ушундай сапаттуу жеткиребиз документтерибиздин. Сырттан инвестиция алганга же банктардан кредит алганга өтө пайдалуу документтер. Көп учурда алар талап кылышат ушундай документтерди алып келгиле деп. Ошон үчүн бизге кайрылсаңар болот. Видеонун астында ошо телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Анда эсте туугандар, силердин пикириңерди комментарийлерден күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.